Саламатсыздарбы урматтуу Sport News YouTube каналынын угармандары. Анда эмесе биз Парижде өтүп жаткан 2024 Олимпиада оюндарынын жаңылыктары менен сиздерди тааныштырууну улантабыз. Шок жаңылык: 2024 Олимпиада оюндарында трансгендер өзбек мушкеринин көзүнө жаш алып келди. Скандалдардын Олимпиадасы болуп жатат. Кыз келиндер арасындагы бокста бирөө чыкты, дагы бир трансгендер мушташып бир кызды сабап жеңип алган. Өзүн аялмын деп эсептеп, бирок гендердик тесттен өтпөй калган Лин Ютин Өзбекстандын өкүлүн 5-0 эсебинде утуп алды. Кыз көз жашын тыя албай уруштун аягында атаандашы менен кол алышпады. Бул буга чейин экинчи окуя. Бир күн мурун алжирдик спортчу тубаса эркек ден соолугу үчүн коркуп күрөштү токтотууга аргасыз болгон италиялыкты жеңип алган. Ал эми бүгүн италиялык мушкер карьерасын аяктаганын жарыялады. Олимпиададагы чыр-чатактар буга чейин эле сындын толкунун жараткан. Америкалык либералдардын кысымы астында Париж аялдарга карата зордук-зомбулукту кантип мыйзамдаштырып жатканы тууралуу мемдер социалдык тармактарда пайда болууда. Эл аралык бокс ассоциациясынын президенти Умар Кремлев азыр Олимпиада оюндарында болуп жаткан окуялар бардык убактагы уят деди. Ал IBA жаракат алган 2 спортчуну тең Олимпиадада 1-орунду алган спортчулар катары сыйлап, бокс боюнча ар бир аялды гендердик баскырлоодон коргой турганын убада кылды. Венгрияда тактоо үчүн ЭОК менен байланышты. Трансгендердик мелдештер көп суроолорду жаратууда. Мисал алып келсек, алжирдик спортчу Хелиф мурда эркек болгонбу деген аябай көп суроолор келүүдө. Расмий маалымат жок, бирок бир нече батыш басылмалары бул маалыматты тастыктайт. Оба Иман көптөн бери кыз келиндер арасындагы мелдештерге катышып, 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына да катышкан. Бирок ДНК тесттери ага каршы сүйлөйт. Тестостерондун жана башка эркек гормондорунун жогорку деңгээли аялдардын мелдештерине катышууга чоң жардам берет. Анткени эркек дээрлик дайыма физикалык жактан күчтүү, эгерде алар бирдей салмак категориясында болсо аялдарга караганда. Ал эми Хелиф менен италиялыктын мушташынын видеосу муну тастыктагандай. Мыктылар келген Олимпиада оюндарында мындай бир жарактуу соккуну көп көрүүгө болбойт. Иман дароо эле турнирдин негизги фавориттеринин бири болуп калганы бекеринен эмес. Бул эркек экенин баары жакшы түшүнүшөт. Ал эми тестостерону тизмеден чыгып кеткен эркек дароо кыздардан чоң бонустарды алат. Бул физикалык күч да башкача темп. Хелиф дүйнөлүк чемпионаттан четтетилген. Бирок ЭОКтун өзүнүн эрежелери бар. Аялдардын спортуна эркектердин кийлигишкени жийиркеничтүү. Албетте бокста эле эмес, мындай спортчулар көбөйөт. Мындай каармандарды эркек деп айтуу кыйын, бирок физикалык өзгөчөлүктөрү боюнча алар дагы эле эркектердей. Эркек болсоң, бирок эркектердин спортуна жакшы эмес болсоң, азыр ушундай вариант бар. Атак да, акча да болот, бирок кайсы жерде акыйкаттык жана моралдык жагы чоң суроо. Жогоруда айтылгандардын баарын жыйынтыктай турган болсок, абал анча деле бактылуу көрүнбөйт. 1 жыл мурун Хелиф гендердик тесттен өтө албай калган. Ал чындыгында бир аз эркектин фигурага жана жүрүм-турумга ээ жана 2024-жылкы Олимпиада рингиндеги биринчи атаандашы 1 мүнөткө да созулган эмес. Эгер Иман тубаса эркек болсо, анда 2024-жылкы Олимпиада оюндарында аялдардын боксунун эч кандай пайдасы жок. Хелифтин атаандаштары өз ден соолугун бекеринен тобокелге салып жатышат. Олимпиадалык принцип толугу менен талкаланууда жана болуп жаткан окуялар барган сайын циркти элестетет. Бул Олимпиада оюндарынын биз күткөн нерсеби? Урматтуу Sport News YouTube каналынын угармандары, сиздер кандай ойлойсуздар? 2024-жылкы Париж Олимпиадасында трансгендер менен аялдардын мелдештери чыныгы өтүп жатабы же кандай оюңуздар бар? Ушул боюнча комментарийге жаза кетсеңиздер
жана биздин каналдан алыстабаңыздар, акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырып турабыз.